Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылыш, аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Баткенде 3 айыл аймактын жана 10 айылдын аталышы өзгөртүлдү. Мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Аткезчиликке каршы күрөш каталдады. Мыйзамсыз жүк ташыган унаалар мамлекеттин эсебине конфискацияланууда. Созактык жеке ишкер 3 айылды электр энергия менен камсыз кылуу үчүн чакан ГЭС куруп жатат. Анын кубаттуулугу саатына 2400 киловаттка чейин жетет. Көчкү түшөт, жолдор тайгак болот. Кайгыл милиция айдоочуларга эскертүү берди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайра атоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2022 жылдын 20 октябрында кабыл алынган. Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан иштелип чыккан бул мыйзамда Баткен облусунун 3 айыл аймагы жана 10 айылынын аттары өзгөртүлдү. Документтин максаты айыл аймактарына жана айылдарга мурдагы жана азыркы учурда кеңири белгилүү болгон. Учурда жашоочулар тарабынан колдонулуп келген ошондой эле мамлекеттик, тарыхый жана улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен аталыштарды кайтарып берүү болуп саналат. Мыйзам улуттук идеологияны бекемдөөгө жана жарандарды патриоттук духта жана улуттук, тарыхый салттар менен баалуулуктардын негизинде руханий адептик тарбиялоону андан ары жакшыртууга багытталган. Айыл аймактарынын жана айылдардын атын кайра атуу боюнча чечимдер ошол айылдардын тургундарынын чогулуштарында кабыл алынып, тиешелүү айылдык кеңештердин чечимдери райондук мамлекеттик администрациялардын жана президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн чечимдери менен бекитилип, жогорку кеңеш тарабынан бекитилген. Мыйзам 2023 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Баткенде аткезчиликке каршы күрөш катаалдап, мыйзамсыз жүк ташыган унаалар мамлекеттин эсебине конфискацияланууда. Акыркы учурда КАМАЗ жана ФИТ унаалары райондук соттун чечими менен мамлекетке өндүрүлгөнүн бажы кызматынан билдиришти. Мындан сырткары дагы 3 факты соттун кароосунда турат. Жергиликтүүлөр мыйзам тандалма жол менен эмес, баарына бирдей иштесе аткезчиликтин санын азайтууга болоорун айтышат. Кененирээк аймактык кабарчыбыздын материалында. Акча конфискация болгондар булар бюджетке эле прямой түшөт. Ушул жылдын 5 октябрында Тажикстан тараптан ири суммадагы акш доллары мыйзамсыз киргендигин УКМК аныктап, шектүүлөрдү кармаган. Райондук соттун чечими менен акча каражаттары мамлекетке өткөрүлүп, кармалган 6 жаранга 150 000 сомдон айып салынган. Мындан башка да мыйзамсыз жүк ташыган унаалар конфискацияланган. 10 ноябрындагы өкүм менен, аткезчилик беренеси менен Кыргыз Республикасынын 6 жараны күнөөлүү деп табылып, 1,5 мың эсептик көрсөткүч өлчөмүндө, башкача айтканда ар бир жаранга 150 000ден айыппул салынып, кылмыш боюнча далил буюм катары алынган 2 700 000 акш доллары жана 20 000 Россия Федерациясынын рубли мамлекеттик бюджетке конфискацияланган. Баткен облустук бажысы тарабынан аткезчиликке тиешеси бар Honda Fit жана КАМАЗ үлгүсүндөгү кармалган унааларда соттун чечими менен мамлекетке өткөрүлгөн. Мындай чаралар аткезчиликке каршы катаалдашкан мыйзамга президент тарабынан кол коюлгандан тартып көрүлүп жатат. Буга чейин атайын кызматтар аткезчилердин мүлктөрүн конфискациялоого укугу чектелүү болуп келгенин айтышууда. 2022 жылдын 16 июнь күнүнөн тартып айрым актыларга өзгөртүүлөр киргендигине байланыштуу кодекстин 372-1 беренеси боюнча укук бузуулар кодекстин 372-1 боюнча Баткен бажысында 5 факты катталып, анын ичинен 2 фактысы боюнча транспорттук унаалар сот тарабынан конфискацияланды. Контрабанда ташыган транспорттук унаалар. Буга чейин аткезчиликке каршы натыйжалуу күрөшүүгө мыйзамдын жумшактыгы жүйөө болуп келген. Атайын мобилдик топтор уюшулуп, жолго посттор коюлганы менен натыйжасын берген эмес. Жергиликтүүлөр аткезчиликке каршы күрөшүүгө катаалдашкан мыйзам өз максатында колдонулса дешет. Баткен облусунун көйгөйлөрүнүн эң чоң көйгөйлөрүнүн бири дагы ушул да, контрабанда. Анан менимче бул жаңы чыккан мыйзамдар толук кандуу баарына ишке ашса, менимче жакшы эле жардам берет деп ойлойм. Анан эми буга чейин дагы
контрабандалар жүрүп келгенин угуп келебиз, айтылып эле келет. Булар мисалы өз ара баягы жеңичинен сүйлөшүп алат деген сөздөрдү угуп келебиз да, анан эгер дагы эле ошондой болуп, мисалы тандалма, бул мыйзам тандалма иштелип калса, бул жыйынтыкка жетпей калышы мүмкүн да. Баткен облусу Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешип тургандыктан чек арадан мыйзамсыз жүк ташуу аракеттери күч. Контрабандалык жүктөр жыл мезгилдерине жараша кирип чыгып турат. Тажикстан менен чек ара бир тараптуу жабылганына карабай, кошуна өлкөдөн негизинен жер семирткичтер чыгып, Кыргызстандан курулуш материалдарынан тартып, күнүмдүк турмушка керектелүүчү азыктар да кирип турат. Биз тараптан аларга азыркы учурда материалдар, товар народного потребления деп коет, жанагы биз кийип жүргөн кийим кечелер, ошол сыяктуу товарлар жана продукты питания, ак май, un сыяктуу товарлар Кыргыз Республикасынын Бажы биримдин аймагынан сырткары Тажик Республикасына аткезчилик жолдору менен өтүп атышат. Буга чейинки 3-4 жыл алдыңкыларды салыштыра турган болсок, бул азайган байкалат. Анткени биз баягы жолдогу эле бензиндердин баягы фуралардын өткөнүн байкаганыбыз азайган да, азыр мурдакыдай көп эмес. Анан баягы чек ара айылдагы ушул эле мисалы Карабак айыл өкмөтүндөгү Карабак айылындагылардын айтуусун угуп эле келебиз. Бул дагы эле бул контрабанда аз-аздан болсо дагы жүрүп атат деген сөздөрдү угуп келебиз да. Ушул жылдын 10 ай аралыгында Баткен бажысы тарабынан 348 аткезчилик фактысы катталган. Бул көрсөткүч өткөн жылдарга салыштырмалуу көп экендигин бажы кызматы аткезчиликке каршы күрөштүн күч алганы менен түшүндүрүшөт. Мындан ары мыйзамсыз жүк ташыган жарандардын мүлктөрү мамлекеттин пайдасына өткөрүлөрүн билдиришти. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Президент Садыр Жапаров 17 ноябрь күнү жогорку кеңештин сессиясына катыша турганын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Эртең парламентте министрлер кабинетинин жаңы мүчөлөрү ант берет. Мындан тышкары Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы тууралуу маселе карала турганы айтылды. Жыйын саат 10:00 башталат. Түз эфир УТРК республикалык жана облустук телеканалдардан, ошондой эле социалдык тармактагы баракчалардан көрсөтүлөт. 15 ноябрда жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын тактоо жана Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу Кыргыз-Өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусу жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырды. Документ эми парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Ал ортодо Өзбек парламентинин төмөнкү палатасы Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара боюнча макулдашуусун жактырганы маалымдалды. Кененирээк кезектеги материалдан танышыңыз. Эгемендүүлүктү алгандан бери 20-жылга чейин, 2020-жылга чейин ошол мезгилде ошол бийликте иштеген, чоң кызматта иштеген биздин ушул катарыбызда отурган кесиптештер да бар да. Эмне үчүн чечпеди ушул мезгилге чейин? Туура бул чечкиндүү чечим кабыл алыш өтө кыйын болду. 2006 жылдан бери эле бул ачык калып келген маселе эле. Мына акыры ушул биздин жогорку бийликтин өкүлдөрүнүн чечкиндүү кадамдарына эле ушундай чечимдер кабыл алынды. Кечээ 15 ноябрда жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинде 2 мыйзам долбоору каралды. Бири Кыргыз-Өзбек чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору. Экинчиси Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу боюнча макулдашуусун ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча мыйзам долбоору комитет мүчөлөрү тарабынан кызуу талкууга алынып, аягында 7 депутат аны ратификациялоого макул болушту. Ошондой эле Гавасай дарыясында суунун техникалык булганышына жол бербөгөн милдеттенет. Өзүбүздүн территориядагы дарыяны каякка бурабыз, эмне курабыз, эмне кылабыз? Эмне үчүн биздин акыбыз жок? Бир ушуга эле улай сурап коеюн. Кемпирабадка 4 дарыя келет, туура? Куршап дарыясы, Каракулжа, Тар, анан Ясы келечекте. Ошо Каракулжа дагы, Ясы дагы бир ГЭС куралы десек, анда да ушинтебизби? Жок, андай маселе жок. Ошентип жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кыргыз-Өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусу жөнүндө мыйзам долбоорлорун дароо 3 окууда жактырды. Эми документ парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Жогорку кеңештин жалпы жыйынына коюлат. Коюлганда ал жерде дагы 3 окуудан өтүп, ал жерде элдин элегинен, депутаттардын элегинен өтөт дагы. Өзгөчө маанилүү неме да, иш-чара да, буга аябай кылдат мамиле кылыш керек. Себеби мисалы бир адам бир үй алса, коңшусун сурайт экен да, коңшусу кандай болду экен дегенде да, себеби эл аралык деңгээлде биз эл аралык мамилелерди сакташыбыз керек, эл аралык мыйзамдарды сакташыбыз керек. Анткени деген
коңшулар менен ынтымак болсоң, мамлекет өнүгөт дегендей, карым катнаш болот дегендей, экономикабыз көтөрүлөт дегендей, башка жагдайлар болот. Өзбекстан, Казакстан, биздин чектештер, Тажикстан деген өлкөлөр менен биз ынтымакта болушубуз керек. Ошол ынтымактыга бир доо кетирбеш үчүн ушундай баягы ара басылмасын, өгзөлбөсүн деген аябай мындай жогорку деңгээлде иш-чараларды жүргүзүп, калыс карап маселе чечилиш керек. Союз мезгилинен калган маселелердин тынч жол менен чечилип жатканы коңшу өлкө менен мамилелерди дагы да болсо бекемдейт. Тарыхый чечим келечек жаштарына көйгөй жаратпай тургандай болуп, эки өлкөнүн кызыкчылыгын эске алуу менен кабыл алынууга тийиш. Легендарлуу парламенттин депутаты Орозбек Акимбаев Кыргызстан менен Өзбекстандын чегарасын тактоо боюнча мыйзам долбоорлору тууралуу буларга токтолду. Бийлик башында келген адамдар элдин тынч жашасын ойлогон максаты бул биринчи кезекте коңшулар менен тил табышып жакшы жашоодо. Ошол себептен мына азыркы Кыргызстандын жетекчилиги Өзбекстан менен тил табышып, союз мезгилинде чечилбей калган маселелер ошо боюнча жатты эле аны көтөрүп чыгып, Өзбекстан менен мамилени оңго салгандыгы бул эң туура болду. Көп жерлерди беребиз деп бербей калган, курабыз деп курулбай калган, ошолорду анан Өзбекстан атайын кароочуларын коюп алып, катерлерин коюп алып, Компроваттын көлүнө кыргыздарды киргизбей, сууга түшүрбөй, ошентип кыстап койгон болчу. Ошолордун бардыгын бүгүнкү күндө бирге башкарабыз, бирге пайдаланабыз деп тең аталыкка жетип, чоң ишти жасашты. Мына 2 жылдан бери биздин президент өкмөт абдан жакшы иштеп келатат. Эми менин оюм мындан ары реальный чечип чегараны эч кандай уруш талашсыз чечкен жакшы. Себеби бул коңшу болгондон кийин бири-бирибизге алыш бериш кылыш керек да сөзсүз. Бейле кетсек 3 ноябрда Бишкекте Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев жана Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов кыргыз-өзбек чегарасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге, Кемпир-Аба суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга, суу чарба маселелери боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшкан. Ага Кемпир-Аба суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекстандан 12 адам кирген биргелешкен комиссия башкарат. Өзбекстан суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт, техникалык жактан тейлейт жана кыргыз тарап менен макулдашылган көлөмдө сууну агызат. Суунун деңгээлин горизонталь боюнча 900дөн жогору эмес кармап туруу милдетин алары маалымдалат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Кыдыкбаев Кыргызстанда TikTok социалдык тармагынын иштешине тыюу салууну сунуштады. Эл өкүлү бул сервис балдарга терс таасирин тийгизип жатат деп эсептейт. TikTok тармагынан көрүп жатасыңар. Ар кандай жарнамалар чыгып жатат. Кээ бири баңгизатты, аракты жарнамалап, өзүлөрүнүн денесин көрсөткөндөр дагы бар. Кыргыздын менталитетине туура келбеген нерселерди чыгарышууда. Ошол жактан балдарыбыз көрүп жатат. Кандай таасир этерин ойлонуп анализдеп жатасыңарбы? TikTok тармагын жаап деле койсо болобу деп кайрылды Кыдыкбаев. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу бул маселе боюнча пикирин депутатка өзүнчө жолугуп айтса туура болоорун билдирди. Министрлер кабинетине караштуу Жашыл энергетика фонду түзүлдү. Тиешелүү чечимге Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Мындай чечим Жашыл энергетика чөйрөсүндө мамлекеттик башкаруунун натыйжалуу системасын түзүү максатында кабыл алынганы айтылды. Буга катар Жашыл энергетика фонду жөнүндө жобо жана уюмду башкаруу схема бекитилди. Жашыл энергетика фонду долбоорлоону, оңдоону, курууну жана өнүктүрүүнү каржылоо үчүн каражат топту. Энергиянын кайра жаралуучу булактарынын энергия үнүмдөөчү технологияларын иштеп чыгууга дем берүү максатында түзүлгөн мамлекеттик мекеме болуп саналат.
Ички иштер министрлиги кыргызстандыктарды социалдык тармактарда рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутууга үндөгөн чагымчыл маалыматтарды жарыялап таратпоого чакырып, мындай адамдар жоопкерчиликке тартыларын эскертти. ИИМ жана анын бөлүктөрү мындай чагымчыл материалдарды тараткандарды аныктоо боюнча иштеп жатат. Акыркы күндөрү социалдык тармактарда улуттар аралык кастыкты козутууга түрткөн билдирмелер активдүү жарыяланууда. Учурда өлкөдө коомдук саясий абал туруктуу. Түзүмдөрү коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кыла, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча иштерди жогорку деңгээлде жүргүзүүдө. Кокус мындай фактылар аныкталып калса, ал адам кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылат деп айтылат маалыматта. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлеринин эмгек акысы 7000 сомго көбөйтүлдү. Бул тууралуу маалымат жыйында Бишкек шаарынын турак жай коммуналдык чарба боюнча вице-мэри Жыргалбек Шамралиев билдирди. Анын айтымында маянанын көтөрүлүшү боюнча чечим кызматкерлерге ыңгайлуу иштөө шарттарын түзүү жана шыктандыруу максатында кабыл алынган. Мындан тышкары тазалык ишканасына 30 миллион сомго 5 дана жаңы атайын техника сатып алынат. Техниканы сатып алуу үчүн каражат шаардык бюджеттен каралган. Кийинки материалда. Мусурларды көрүп атасыңар, эрлер чыгарып коет. Азыр деген от жагып, гүлдүн сезону, оор жумуш. Жакшы адамдар бар, жаман адамдар бар, 5 кол тең эмес дегенде. Кээ бирлер бар. Бул силердин жумушта деп монтип келип ыргытып, алып кетсеңер, алып кеттиле, алып кетпесеңер мэрияга чалабыз дегендер. Бизди, короче, мындай экинчи сорт адамдар кылгандар да бар. Ошондай жаман сөзгө дагы, жакшы сөзгө дагы канет кылып иштеп жүрөбүз. Жумуш сук болот, кар болот, жаам болот. Короче, таш жаса да иштейбиз да. Токтобек уулу Артур күн сайын таң эрте Бишкектин көчөлөрүндөгү топтолуп турган мына ушундай таштандыларды жүктөп кетет. Күндүн суугуна карабай оор жумушты аткарган кызматкер тазалык муниципалдык ишканасында иштеп жатканына быйыл 2 жылдын жүзү болгон. Эртең менен саат 7-де жумуш башталат. 7-ден жумушуң бүткүчөк жүрөсүң. Өзүң кварталың бүткүчөк, квартал бүткөндөн кийин да башка жакта завалдар бар. Завалдын үстүнөн завал жүктөп эле жүрөбүз мисалы. Мында контейнерлердин түптөрүндөгүлөрдү жүктөйбүз, контейнерди кошуп жүктөйбүз кээде. Ошо жанына, жам, ташка, суукка карабай, ушу Кыргызстанда кичине да болсо бир аз тазалык болсо деп ошо неметет элек да. Ошого карабай иштеп жүрөбүз да. Тапкан каражатымдын баарын үй-бүлөмдү багууга жумшаймын деген каарманыбыз айлык маянасынын аздыгын айтып, тазалыкта иштеген кызматкерлердин айрым көйгөйлөрүнө да токтолуп өттү. Илагыда эле жумуш, илагыда эле жашоо да бул биз үчүн. Мисалы мен өзүм квартирада турам. 3 балам бар. 2 балам окуйт. Алардын ичкен жегени, кийим кечеси, бутуна азыр баары эле товар кымбаттады. Биздикинде эле көтөрөт окот. Ана кошулат, мына кошулат, 4000 коштук, 5000 коштук дейт. Ала келсең эле баягы эле акча. Эмне болду? Баланчаңга кармалдык, түкүнчөңгө кармалдык, анан буга, анан подоход, анан садоход кармасаң. Кармала берип калып калат. Калып калган акчасы ошол да. 26 000, 25 000, 27 000 чейин алабыз. Бизге деген техника берилелик. Техника жок. Мына, мисалы, могу санатиканын машинасы, ушу менен тубону алып жүрөбүз. Буга бул менен, ушу машина менен 3 рейс кылабыз, кээде 4 рейс кылабыз. Негизи деген чоң машина берилиш керек болчу, ошо берилбей атат. Негизи эле тазалык боюнча машина жетишсиз. Бүгүнкү күндө тазалык муниципалдык ишканасында жалпы 1500 жумушчу иштейт. Ал эми шаардагы катуу таштандыларды чыгаруу жана санитардык тазалоо линиясында 53 атайын техника иш алып барат. Деген менен таштанды ташуучу унаалардын 30% ай сайын бузулуп, жумушчулардын иштөөсүнө түйшүк жаратып келгени маалымдалды. Мындан улам аталган көйгөйдү чечүү максатында шаардык бюджеттен каражат бөлүнүп, алдыда жаңы техникаларды алып келүү пландалып жатыптыр. Биздин тазалык ишканасына дагы жаңы мусоровоздорду алуу күтүлүүдө. Азыркы маалда декабрь айдын орто ченеминде 5 бирдик мусоровоз келүүдө күтүлүүдө. Жана андан кийин жылдын башында дагы 12 бирдик күтүлүүдө. Вице-мэр Жыргалбек Шамралиев тазалык кызматкерлеринин айлык маянасы дагы Бишкек мэринин демилгеси менен 7000 сомго көбөйтүлгөнүн кошумчалады. Анын ичинен бизде негизги маселе болуп, бул азыр биздин айлык манаясы болуп эсептелет. Айлык манаясын көтөрүү негизин мына мэрдин демилгеси менен бизде жарлык кабыл алынды. Токтом 7000 сомго айлыгын көтөрүү боюнча. Жана 23-жылда
дагы айлык манаясын тазалык ишканасына көтөрүү каралууда. Буга чейин тазалык ишканасы тарабынан жарыяланган пилоттук долбоордун алкагында Октябрь районунан катуу таштандыларды чыгаруу иштерин Комтранском жоопкерчилиги чектелген коом аткарып келген. Бирок 29 октябрда Комтранском өз милдеттеринен баш тартуу кагазын жиберип, ишмердүүлүгүн толук токтоткону айтылат. Комтранском где-то 25 октябрдан жумушун токтотуп койгон. Аябай баарынан токтоткон эмес, мындай азайтып мусорларды жакшы чыгарбай ошо менен. Эмне себеп болду? Себеп болсо дебиторлор көп, акчаларды төлөбөйт, население акчаларды төлөбөйт деп ошондон токтотуп койду жумушун. Биз болсок 1 ноябрдан баштап тазалык кирди ушул жумушка. Учурда аталган райондо таштандыларды чыгаруу иштерин тазалык ишканасы өз карамагына алып, жеке компаниялар менен чогуу иштешип жатканы айтылды. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Жалал-Абад шаарындагы коомдук жайларда тазалыктын сакталбаганы коомчулукта сын пикир жаратты. Айрымдары шаардагы тазалыкка канаттанбаса, башкалары ар бир киши өз артынан тазалоого үйрөнүшү керек дешет. Ал эми шаар бийлиги кызматкерлер каланы тазалап жетишпей жатканын айтышат. Кененирээк кийинки материалда. Жалал-Абад шаарында коомдук жайлардагы тазалыктын учурдагы абалы шаар тургундарын канааттандырбайт. Каланын борбордук аянттарындагы урналардан таштандылардын ашып жатканы. Эми тазаланып атабы билбейм. Көп жерде мусор көп да, бирок биздечи таштандылар көп. Мисалы үчүн аллеяга барып отурайын десең, таштандылар көп, мусор көп да. Таза болуш керек да. Балдар келип ойнойт, мисалы. Балдар келип отурат, окуудан чыкканда отурушат. Өтө мындай таза деп айта албайм да. Тазаласа болот. Жалал-Абад шаары жашыл шаар деп аталып, жаштардын шаары. Тазалаш керек. Азыр прекрасно жалбырак түшүп аткан момент күнүмдүк тазалоого муктаж да. Таза болгон жакшы да, таза болгон ден соолукка жакшы болот. Даже настроение силерге окшогон жаштар дагы жакшы жүрөт. Тазалык болгон жерде бардыгы жакшы болот да. Таза болуш керек. Жакшыртса болот. Эми ал каражатына карайт, тазалыктын бюджетине карайт да. Бирок Кудай шүгүр эле го. Бүт мусорлар өтө көбөйүп кетти. Анан урналар аз бизде. Урналар толуп ашып кетет да. Тез тазалык жок. Эми тазалыкты жаштардын колунда да, кызым. Şu yaşlar musurlarda taşlavasa, sarp etkemeylerde taşladığı jakşırıp bolat kızım. Bundan da jakşısa bolat. Единственное, мол, көчөлөрдү деле мына шыпырбай өзүңүздөр көрүп атпайсыздар бу. Бул шаардын центри. Ошол эле микрорайондорго чыга турган болсок, ал жактагы домдордун алдын ошого караган дворниктерибиз жок бизде. Аны баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек. Ошол эле мамлекет ишканалардын алды деле бардак болуп турат. Муну деле мойнубузга алышыбыз керек. Жакшырса болот. Болгону аракет кылыш керек бир аз. Шаардагы мындай абал боюнча жергиликтүү бийлик түшүндүрмө берди. Тазалык ишканасына жаңы жетекчи келип, шаардын тазалыгын көзөмөлдөөгө эми киришип жатыптыр. Парк боюнча неме чыгып кетти, мусор алынбай калган боюнча. Туура ал боюнча биз тез реакция жасап, ошол түнү ал таштандыны алып койдук. Bunun sebepleri жаңы жетекчи келгенине бир аз келгенине бир айдын эле тегерек болуп калды. Азыр буйруса ишке көнүшүп барайтат. Тазалык боюнча билесиз, тазалык бул шаардын мындай көзгүсү десе болот да. Бул боюнча мэрибиз Энисбек Абдиалиевичтин өтө өзүнүн көзөмөлүндө. Тазалык муниципалдык ишканасында шаардын тазалыгына жооптуу 80 кызматкер иштеп, мекеменин балансында 30дан ашык атайын техникалары бар. Бирок жергиликтүү бийликтен билдиришкендей, шаардын калкы көп болгондуктан кызматкерлер тазалап жетишпейт. Шаарыбыз күндөн-күнгө чоңоюп атат. Бир көчөнү тазалап кеткенде, мисалы ошол көчөнү мисалы биз кече курорту тазалап түштүк. Бүгүн курортко чыксам, ошол уже таштанды баклажкалар бар да. Биз кайра күнүгө ал жерге чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калат. Элдерден суранып кетебиз, шаарыбыздын тургундарынан жана конокторунан ушу шаарыбызды таза сактайлы. Кече Жалал-Абад шаарындагы борбордук паркта таштандынын алынбагандыгы тууралуу видео тасма социалдык тармактын колдонуучусу тарабынан Регион телеканалынын элдик видео долбооруна келип түшкөн болчу.
Бул билдирүүгө Жалал Абад шаардык мэриясы реакция жасап, таштанды толугу менен тазаланганы белгилүү болду. Жалал Абад шаардык тазалык муниципалдык ишканасына жергиликтүү бюджеттен жыл сайын 55 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнүп берилет. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Бүгін Чүй облысының Соқулук районундағы Ағырды жаңы конушундагы 100дөн ашуун турак жайга кызыл китеп берилди. Конуштун тургундары мындан 1 жыл мурун документ алуу маселесин көтөрүп, алар менен президент Садыр Жапаров жеринен таанышып көйгөйлөрүн уккан эле. Мындан улам өлкө башы жергиликтүүлөрдүн маселесин чечип берүүнү убадалап, бүгүнкү күндө алардын алгачкылары кызыл китепке ээ болду. Жерге мунапы салуу боюнча жалпысынан облус боюнча 18 миңден ашуун жарандан арыз кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ал арыздар түзүлгөн комиссия тарабынан каралып, айрымдары жакын арада кызыл китепке ээ болуу алдында турушат. Кенжебай Иманалиев турак жайына кызыл китеп алып, көптөн күткөн тилек орун алды. Ал Ағырды конушунда 8 жылдан бери жашап, тийиштүү документ ала албай жүргөн жарандардын бири эле. Турак жайга кызыл китеп жасатууну 13 жыл көксөгөн Маринса Молдобекова да бар. Эми алар тийиштүү документ алып кубанып турган чагы. 8 жыл болду. 8 жылдан бери ушул жетпей жүргөнбүз. Канча жактарганы кайрылдык. Ошол эми аябай сүйүнүп отурабыз, жакшы буйрса. Рахмат ушу президентибизге. Кудайым буйруп бүгүн документти колубузга алып отурабыз. Аябай кубанычыбызда чек жок. Мындан биздин артыбызда калгандары дагы ушундай бир ийгиликтерге жетишсен калгандардын баары бүткөрүп берилет дейт. Бул эң биринчи гана документтер болуп жатат да. Жер мунапысын жөнгө салуу маселелери боюнча Чүй облусунун бардык райондорунда арыздар кабыл алуу уланууда. Учурда 18 миңге жакын арыз келип түшкөн. Облус боюнча жер мунапысына 5 миң гектардан ашык жер каралып, алгачкы документтерди тапшыруу Сокулук районунан башталды. Сокулуктун Новопавловка айыл өкмөтүнөн башталды. Андан кийин Сокулуктун башка айыл өкмөттөрүнөн уже иш жүрүп баштайт. Бардыгында бирдей болот. Анан ошондой эле башка областтын башка райондорунда дагы ушул жер мунапысынын негизинде жерлер мыйзамдаштырылып, кызыл китептер берилип баштайт. Өлкө башчынын жарлыгына ылайык өткөн 2021 жылы декабрь айында министрлер кабинети тарабынан жол картасы белгиленип бекитилген. Жол картага ылайык жер укуктук мамилелер жөнүндө мыйзам иштелип чыгып, токтом кабыл алынган. Мындан улам ушул жылдын 10 июнунан тартып атайын түзүлгөн комиссия жумушун баштаган. Бүгүнкү күнгө 18.570 арыз Сокулук районунда биз элдерден жер мунапысын кабыл алдык. Аларды мына бүгүнкү күндө 2000ге жакын биз өзүнүн жободо бекитилген тартиби бар. Коомдук таанышуудан өткөргөндөн кийин өзүнүн процедурасы менен схема застройкасын чийип, андан кийин айыл өкмөттө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдан аны бекитүү процедурасы бар, чечим кабыл алынды. Ал чечимди укук каттоочу орган бул кадастр мекемесинде менчик укуктарын каттап, бүгүнкү күндө мына 114 жарандын менчик укугун белгилеп, биз госактарын тапшырдык. Жер мунапысын берүүдө бир топ көйгөй жараткан жер участоктары бүгүнкү күндө комиссия тарабынан каралып, иликтен жатат. Алар мыйзамда белгиленген тагыраагы корук зоналарында, кооптуулук жараткан аймактарда жайгашып калган турак жайлар. Алардын айрымдары ар кандай жагдайларга байланыштуу. Аябай чоң чыңалуудагы баягы электр чуалгалардын алдында үйлөр жайгашып калыптыр. Санитардык нормаларга туура келбеген көрүстөндүн жанында жайгашып калган, Сибир очогун Сибир жарасынын очогунун жанында жайгашып калган үйлөр бар экен. Аларга комиссия баардыгына терс корутунду чыгарып, алардын арыздарын канааттанбай биз кайтарып берип атабыз. Ал комиссия өзүнүн ишин тактап, ошонун ичинде кайсы мыйзамга туура келсе ошолор гана өтөт. Калганы өтпөйт. Калган элдики болсо биз арестте болгондугу үчүн аресттен буйруса чыгарууга жардам берип, комиссиялар иштеп, жогору жактан берген тапшырма менен иштеп атышат. Ошол боюнча буйруса аресттен чыкса, жакында буйруса алабыз, биз дагы жакында чыгат деп атат. Жер мунапысын берүү үчүн ар бир районда атайын комиссия түзүлгөн. Сокулук району боюнча жалпы 13 адамдан турган топ иш жүргүзүүдө. Учурда Ағырды конушундагы 114 турак жайга кызыл китеп тапшырылды. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Соморалиев, регион, Сокулук району. Бүгін 16 ноябрда Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков Чыңгыз Айтматов аймактык башкармалыгынын жашоочулары менен жолукту. Жолугушууга Жалал Абад шаарынын прокурорунун милдетин аткаруучу Мирлан Токсонбаев, шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Кубатбеков, шаардагы мекеме ишканалардын жетекчилери жана жергиликтүү жашоочулар катышты.
Анда жашоочулар тарабынан ички жолдорго асфальт төшө, ичүүчү суу тартуу, электр мамычаларын орнотуу, көп кабаттуу үйлөрдү борборлоштурулган жылуутуу системасына туташтыруу жана сыртын актап сырдоого көмөк көрсөтүү, жол четине тротуар жаткыруу сыяктуу бир топ көйгөйлөр айтылды. Шаар мэри 2022 жылы элди түйшүккө салып келген бир топ көйгөйлөр чечилгенин баса белгилеп, учурда айтылып жаткан маселелердин айрымдарын жыл аягына чейин чечип берүү боюнча тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берген болса, каражатты жана убакытты көп талап кылган көйгөйлөр келерки жылдын бюджетине киргизилерин билдирди. Белгилей кетсек, шаар мэри 16 ноябрдан 22 ноябрга чейин шаардагы 5 аймактык башкармалыктын жашоочулары менен жолугушууларды өткөрөт. Бүгүнкү эл тарабынан айтылган көйгөйлөрдүн бардыгын протоколго түшүрүп, тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилерине тапшырмалар берилет. Ошонун негизинде кайрадан эл менен жолугуу иштери дагы улантылат. Кайсы ишкана канчалык деңгээлде жетишерлик иш аракет кылгандыгы тууралуу. Анан 2023 жылдын бюджетине дагы ушул айтылган көйгөйлөрдү биз уктук. 2023 жылдын бюджетине дагы ушу көйгөйлөрдү биз киргизгенге аракет кылабыз. Өткөндө дагы болгон, азыр дагы болду. Мына экинчи жолу катышып турабыз. Быйылкы жылда биздин жолдорубуз негизинен жакшы чыкты. Жолдорубузга жакшы. Анан биз наркы биримдик көчөсүндө турабыз биз, айылында, кварталында. Ошол жакка дагы сууну тартып барды. Азыркы күндө дагы өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айтып атабыз. Быйылкы 2023 жылга дагы карата пландарыбызды айттык, өзүбүздүн көйгөйлөрү. Муфтият тарабынан уюштурулган умра сапарына алгачкы 60 адамдан турган топ Ош эл аралык аэропортунан учуп кетти. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Зыяратчыларды 3 ажы башчы жетектеп барууда. Муфтият быйыл кичи ажылык сапарын уюштура баштады. Буга чейин жеке компаниялар жиберип келген. Кичи ажылыктын баасын Муфтият 1350 акш доллар деп белгилеген. Кыргызстанда умра сапарын уюштуруп келген 30дан ашык туристтик компания бар. Мекке жана Мединанын жылы сайын 30 миңдей кыргызстандык умрачы зыярат кылат. Алардын көпчүлүгү декабрь-январь айларына туш келет. Созактык жеке ишкер 3 айылды электр энергия менен камсыз кылуу үчүн чакан ГЭС куруп жатат. Райондун Лелин айыл аймагынын Айгыржал участкасындагы чакан ГЭСтин курулуш жумуштары өткөн жылы башталып, азыркы учурда дээрлик 90%га жакыны аяктап калды. Анын кубаттуулугу саатына 2400 киловаттка чейин жетет. Бүгүн президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев ГЭСтеги курулуш жумуштарынын жүрүшү менен таанышты. Акыркы жылдары Кыргызстанда суу таңкыстыгы пайда болуп, чакан ГЭСтердин куруу муктаждыгы жаралган. Мындан улам облус аймагында чакан ГЭС куруу аракеттери колго алынып, учурда Созак, Базар Коргон жана Токтогул райондорунда курулуш иштери жүрүүдө. Жалал Абад облусунун аймактарында жалпы 23 чакан ГЭС куруу долбоору даярдалган. Жердин отвод землени ошо жайында берилген июнь-июль айларында. Анан ошондон баштап, августтан баштап ошо куруу иштерин баштай баштаганбыз. Былтырлары ошо деривационный канал Когарт 7,5 чакырымдагы зерновой Когарт каналын тазалап чыкканбыз. Бул каналдын тазалоо, кеңейтүү, чоңойтуу иштерин бүтүрүп, азыркы учурда ГЭСтин малый ГЭСтин зданиясына келдик. Бүт монтажный работалар жүрөт. Бул уже чогултуу, баарын кураштыруу, чогултуу учурга келип калды. Бишкек-Ош жолундагы төө ашууда автотыгын жаралды. Сапарга чыккандар аталган жерде абал кандай экендигин чагылдырган видео жиберген. Ашууда кар жаап жатканын, туруп калган автоунааларды көрүүгө болот. Кече ийимдин жол кыймылынын коопсуздугунун боюнча башкы башкармалыгы сапарга чыкчуларга жаан-чачын болуп, ашууларда көчкү жүрүшү мүмкүндүгүн эскерткен. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар оңдошалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.